Саламатсыздар урматтуу Репортер KG маалымат агенттигинин көрөрмандары. Бүгүн бизде пайдалуу маек болмокчу. Учурда биз улуттук онкология жана гематология борборунун алдында турабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Бул кызматка келгеним былтыр декабрдан баштап 1 жыл толук 1 жыл боло элек. Буюрса ошо декабрда 1 жыл болот. Өзү негизи онкология борборунда өтө көп маселелер жана көйгөйлөр бар да. Бул өзүнүн онкологиянын өзүнүн бир түзүлүшүнөн баштап андан тышкары оорулуулардын, дарыгерлердин биякта көп көйгөйлөрү бар да. Мынчалык көп көйгөй болоорун сезген дагы эмесмин да, бирок өтө эле көп көйгөй экен да. Ал көйгөйлөрдү мындай тагыраак айтканда эң эле жөнөкөйү бул биздин дарыгерлердин мисалы айлык маянасы да. Айлык маянаны көптөн бери эле айтып келатпайбызбы? Дарыгерлердин айлык маянасын көтөрүш керек деп. Бирок бул суроо ушул аркы жылы апрелден баштап ушу дагы көтөрүлөт деп биздин өкмөттүн убадалары бар. Ошого ишенип келатабыз буюрса. Бирок көтөрүлгөндө ал 50%, 100% көтөрүлгөнү менен кардиналдуу түрдө суроо чечилбейт да. Анткени азыр мисалы 20 миң алып атса, анан 27 миң, 30 миң эле алып калышат да. Ошол 50% кошулгандачы. Андан тышкары баягы налогдор бар, ошолордун баарын санап келгенде эле мисалы 30 миң болсо, кемитип келгенде бир 30 миңден ашып кетсе 27 миң калат. 35 миң болсо 30 миң алып калат. Кардиналдуу түрдө суроо чечилбейт да. Дагы бир эле көтөрүү менен эмес, дагы эми мамлекеттин баягы алына жараша болот да. Мамлекет өкмөт дагы ошол өзүнүн алына жараша көтөрөбүз деп атат да. Эми азастан бара барып дагы көтөрүлөт деп ойлойбуз, бирок көйгөйлөр эң чоң көйгөйлөрдүн бири ушул да. Анан коррупция деп азыр УКМК башчысы генерал Ташиев дагы жакшы мындай иш алып барып атпайбы? Ошо коррупцияга каршы күрөшүү боюнчачы биздин онкология борборунда дагы ошондой иш-чаралар өтүп турат. Өткөн жана биз дагы өзүбүз өткөзүп келатабыз да, ошо коррупцияга каршы күрөшүүнүчү. Бирок эми таптакыр аны жоюп салыш, жок кылып салыш азырынча мындай өтө оор маселе болуп атат, бирок азыр аракет кылып келатабыз да ошол маселени, ошол көйгөйдү чечкенгечи. Дагы кандай көйгөйлөр бар? Өзү биздин мисалы улуттук онкология борборуна көптөн бери көңүл бурулбай келген да. Негизи эле жалпы медицина тармагына 30 жылдан бери эч кандай көңүл бурулган эмес да. Ооба, кандайдыр бир өзгөрүүлөр болгон ар бир президенттин учурундачы, бирок алар кардиналдуу түрдө такыр системага моундай өзгөртүүлөрдү киргизилип оңдоп салган эмес да. Ошон үчүн жалпы медицина тармагында көйгөйлөр көп. Биздин дарылоо аппараттары жетишсиз, дары тапма аппараттарыбыз да жетишсиз да. Мисалы эң эле жөнөкөй УЗИлерибиздин убактысы келип баратат. Ар бир аппараттын өзүнүн мөөнөтү, өзүнүн убактысы болот да, иштөө убактысычы. Ал аппараттар көп жылдан мурун алынгандыктан алардын да мөөнөтү келип атат да, алар четинен сынып атат да. Анан аппараттардын бир өзгөчөлүгү, мындай аппараттар сынса аларды кайра оңдоо иштери өтө кымбатка түшөт да. Ошондуктан жаңы аппарат эле алганы оң да. Мисалычы эми өкмөт тарабынан, президент тарабынан бизге жакшы көңүл бурулуп, могу жылдын ортосунда бизге бир канча бир акча которулган. Ошол көйгөйдү чечкенгечи азыр аракет кылып атабыз. Биз ошол жаңы аппараттарды алганга аракет кылып келатабыз. Бирок бул дагы мындай жөнөкөй нерсе эмес экен. Барып эле каалаганыңды сатып алып келип коюп кое албайт экенсиң.
сөзсүз түрдө тендерден өтүш керек экен, тендердин маселеси дагы өтө оор экен. Ал жерде деген жогорку баадагы же болбосо орто баадагыны ала албайт экенсиң, эң төмөн баадагы аппараттарды алганга дуушар болот экенсиң да. Ошого анткени аны албасаң кийин текшерүүлөр келип кыйнап, эмне үчүн ушуну алдың, бир кандайдыр бир мүмкүн сенин кызыкчылыгың бар деп анан кийин дагы сүйрөшөт экен да. Ошондуктан өтө бул дагы тендер маселеси да өтө көйгөйлүү маселе да. Биз тендерди жоюп эле өзүбүзгө жарашыктуу, өзүбүзгө жаккан, кийин көп жылга иштей турган аппаратураны алганга мүмкүнчүлүк болсо эң жакшы болмок да. Биз бул көйгөйдөн дагы мындай жабыр тартып келатабыз да. 1999-жылы мен мектепти бүткөндөн кийин эле Кыргыз медицина академиясына, Кыргыз мамлекеттик медицина академиясына тапшыргам. Ошону 2005-жылы бүтүп, 2005-жылы ушул улуттук онкология борборуна ординатор болуп келгем. Анда баягы түз эле ординатурага өткөнгө мүмкүнчүлүк бар болчу. Түз эле ошол ординатурага өтүп 2005-жылдан бери ушул онкологияда иштеп келатам да. 20-жыл болду. 5 кол тең эмес. Дарыгерлерди коргоп да ала албайм бул жерде. Аларды баягы айыптай албайм да. Анткени сөзсүз түрдө көбүнчөсү таза, жакшы иштеген дарыгерлер. Эми сөзсүз түрдө арасында баягы дарыгерлер арасында дагы өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон, баягы байлыкты ойлогондор да болушу мүмкүн. Мүмкүн алар ошондойго барышы мүмкүн да. Бирок көбүнчөсү дарыгерлердин бир эми 100 десем дагы бир 97-98% өзүнүн ишин так аткарган, жакшы билген баягы кызматкерлер деп эсептейм да. Мисалы бизде жаш дарыгерлерибиз бар. Мен билем, оорулардан бир тыйын албай иштеп, көңүлүндө карашып, жакшылап карап, баарын аябай эме кылышат да. Аябай жакшы иштешет да. Анан өзүм ичимен мындай ынанам да, ушундай дарыгерлерибиз көбүрөөк болсун, жаш врачтардын, жаш дарыгерлердин арасында ушундайлар көбүрөөк болсун деп. Бизде учетто 1980-жылдардан бери учетто туруп келаткан оорулар бар. Ошондо убактысы менен жакшынакай дарыланып келип, ушуга чейинки көзөмөлдө жүргөн дарыгер бетептер бар. Дарыгерлерге кайрылып, силерге рахмат деп келишет. Ошондо берки иштеп келаткан дарыгерлер бар да. Ошолорго келишет. Мына ушул жылы эми алар эстеринен чыгып кетет да. Ушул жылы сиздер менен операция жасагансыздар. Мына дагы эле мен жашап жүрөм. Ошондо жаман залал шишиктегенде аябай кайгырдым эле. Көрсө жашаса болот экен, айыкса болот экен деп келишет да. Эми азыр ыкмалардын түрү көп. Дарылуу ыкмаларынын, дары тапма ыкмаларынын түрлөрү көп. Ошондуктан канчалык эрте аныкталса, ошончолук 100% айыгып кетесиң деп айта албайсың. Бирок өмүрүн бир нече жылдарга узартып салса болот да. Бир четинен Европаны мактасак, бир четинен жамандайбыз. Мактаган жагыбыз ал жакта элдердин психологиясы бөлөк. Алардын көз караштары, жашоого көз караштары бөлөк да. Алар алдын ала текшерилишет. Жылына жок дегенде бир жолу текшерүүдөн өтүшөт. Башынан аягына чейин. Анан ошондо кандайдыр бир өзгөрүүлөр табылса, ошону аныктап, залалдуу эмес шишик экен, же болбосо залалдуу шишик экен аныктап туруп, эрте дарылап салса, өмүрлөрү узарат. Мисалы, Европа өлкөлөрүнүн арасында Италия өлкөсүндө эң көп каар адамдардын саны бар экен да. Анткени алардын иштөөсү, мисалы, иш убактылары, жашоо шарттары баары бөлөкчө да. Анан алар ошол убагында дарыланууларын алышып, дарыланышып, анан ошентип өмүрлөрүн сактап калышканда, ошондуктан алардын баягы жашы өтүп калган каар адамдардын саны көп да. Жаштары дагы бар, ал жаштары дагы ошондой текшерүүдөн өтүп турушат да. Ошон үчүн канча эрте келип, эрте оорусун аныктап, эрте дарыланса, ошончолук өмүрү узарат. Бизде могу Алматинский көчөсү бар да. Ошону менен тетип бир төмөн жакта
бир немис аял жашайт экен да. Ошол мен ошондой дары дармектер менен чөп дарылар менен мен рак оорусун айыктырам деп көп бир нече адамдарды ошондой айыктырганга алыптыр да. Кийин менин угушум боюнча ошол эле аял өзү ошондой залал шишиктен өтүп кетиптир да. Эми ошондой залал шишиктерди өзү дарылай алса, өзүнүн өмүрүн эмне үчүн сактап калган жок? Ошол эле дарыларды ичип эмне үчүн сактап калган жок да өзүнүн өмүрүн? Аныкы көкүрөк безинин залалдуу шишиги болуптур. Кийин ошентип кыйналып атып, өзү ошондон качып болуптур да ошол аялчы. Эми бул бирден бир эле көрсөткүч. Ошол залал шишиктен эч качан дары дармек менен, мындай чөп дары дармектер менен айыгып кетпешичи. Аты таанымал биздин онкологиялык борбордун ичинде бир топ жаман көрүнгөн адам ал кишичи. Көп кишини алдаган, көп кишини ушундай жаман нерсеге чейин алып барган. Бизден оорулар ошого ишенишип, мисалы дарыланбай ошого ишенишип, барып ошол жерден дарыланышып, эми дарыланышып деген кандай, жана чөптөрүн ичип, дары дагы эмес да, чөптөрүн ичип, кайсы бир эмелерин ичип, анан кийин мен айыктым деп анан мына деп бизге кыр көрсөтүшүп, мына силер ушул жерде отурасыңар эчтеке кылбай, мына ушундай адам бизди айыктырып койду деп келишипчи. Анан көп өтпөй эле скорый менен же болбосо өзүлөрү оор ал акыбалда келген учурлар болгон. Биз кыйкырып атпайбызбы? Жеке менчик клиникаларда иштешет, жеке менчик клиникаларга кетип атышат. Тажрыйбалуу врачтардын көбү жеке менчик клиникаларда иштейт. Өзүнүкүндө болобу, же бирөөнүкүндө болобу, бирок жеке менчик клиникаларга кетип калган. Анткени алар өзүнүн убактысын, өзүнүн баягы кылган эмгегин баалашат. Ал жерде алар накталай акча алышат. Өзүнө жарашыктуу, өзүнүн авторитетине жарашыктуу, тажрыйбасына жарашыктуу жакшы акча алышат. Жыргап жашашат. Биздин монда мамлекеттик мекемелерде иштеген врачтардын чын эле айлыгы аз. Анан эмгеги бааланган эмес. Коомчулуктун прессинги өтө жаман да, өтө кыйын прессинг. Бирдеме болсо эле урушушуп, согушуп, анан баягы телефондорун алып чаак алып эле коркутушуп дарыгерлердичи. Андай болбойт. Бир күнү эми Кудай сактасын, бирок ошого жетип калышыбыз мүмкүн. Медицинадан баары кетип калышат. Эми баары болсо да тажрыйбалуу врачтар кетип калат. Анан ошондо кадимкидей кризис болот да. Ошондо түшүнүшөт да элдерчи. Баягы жакшы бизге тажрыйба болбоду, баягы ковид учурундачы. Дарыгерлердин аркасынан чуркап калбаду элдер. Кудайындай көрүп калбаду тим эле ар бир дарыгердин аркасынан чуркапчы. Болбосо ошондо ковид көрсөттү да канчалык адам өмүрү канчалык мындай орусча айтканда хрупкий да, өтө борпоң да. Дарыгерлерге жакшы мамиле жасаш керек. Менин оюм, дарыгерлердин баары мындай жакшы айлык маянага, жакшы мамилеге татыктуу. Анткени көбүнчөсү 99% өзүнүн ишин билген, өзүнүн дарыгерлик кесибин сүйгөн адамдар да, көбүнчөсү. 1-класстан бери, 89-жылдан бери ушул убакытка чейин чогуу жүрөбүз. Жан досум, жакын досум аты Эрмек, ал ушул милиция кызматкери. Ал дагы үй бүлөсүн көрчү эмес, мен да үй бүлөмдү көрчү эмесмин да, ушундай эмеде жүргөнбүз, кесипте жүрүп калганбыз да. Кийин баягы бир башты көтөрүп карасак эле балдарыбыздын баары бой жетип калыптыр. Баары тең чоңоюшуп, мектепти бүтөлү деп калышыптыр. Бир маалда эле ошондой убакыт болуп калган да. Ошон үчүн билем, милиция кызматкерлери менен чын эле ошо медицина кызматкерлери чын дили менен ошондой кесибине берилгендер. Алар сөзсүз түрдө ошондой баягы үй бүлөлүк баягы бир эмени жоготуп коюшат да. Үй бүлөлүк убактысын жоготуп коюшат да. Таптакыр болбой калды дегенде анан кийин баягы туугандары алып жөнөйт да. Тиги
болбой калыптыр. Кой алып барып келели деп. Анан алып келип анан кийин ызчу салышат. Силер жаткызбай атасыңар, карабай атасыңар. Биз акча берген жокпуз да депчи. Ал ооруга биз өзүбүздүн көз караш менен, биз өзүбүздүн баягы аң сезимибиз жетип атат да, бул ооруга биз азыркы учурда эч кандай жардам бере албайбыз. Оорусу күчөп кетти. Биз дарыласак да, дарылабасак дагы баягы жыйынтыгы бирдей болот. Биз көзүбүз жетет, анан айтабыз. Жаман көрбөгүлө, бирок дарылай албайбыз. Десең, анан ошондон ыз учуп чыгарышат да. Албай койду дарыланууга. Булар акмактар, акча берген жокпуз да депчи. Ошондон ыз учуп чыгат да. Биздин могу калкка мен кайрылуум, эрте кайрылгыла, эрте текшерилгиле. Эч ким тоскоол эмес. Бир гана өзүбүздүн аң сезимибиз, биздин өзүбүздүн башыбыз. Биз мээбиз менен ошого жетсек, башыбыз менен ошого жетсек, мен эртерээк текшерилейин деген. Анда оорулардын саны дагы азаят. Оорулардын баягы жашоо мөөнөтү да узарат. Анткени эрте аныкталса, жашоо мөөнөтү узарат. Негизи эле ден соолукту биринчи орунга коюш керек. Андыктан өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Сиздер менен мен Адилет Эркинбек уулу болдум. Репортер KG'ге катталганды унутпаңыздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу маектер күтмөкчү. Саламатта калыңыздар.